кыялданып болчумун. Диспетчер болом деп аэропортто самолеттордо кондурам учуруп. Бул жумуштан кетсем, бул меники эмес окшойт. Чарчадым, тажадым деген учурлар болду беле. Бир 10 жыл, 15 жылдын ичинде Кыргызстанда врачтар аз калат. 25 000 сом эми бир айга кантип жетет бир врачка? Салам достор, биздин подкастка кош келипсиздер. Оор медициналык терминдерди жалпак жеңил тил менен айтып бере турган Космоспеков лайв подкасты. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын ординатору, келечектеги микрохирург Тимур Абдубеков. Саламатсызбы, Тимур мырза, кош келипсиз биздин подкастка. Арыбаңыз, Санжар мырза. Саламатсыздар биздин көрөрмандар. Ошол бүгүнкү подкастка чакырганыңызга чоң рахмат. Мен эми өзүмдүн деңгээлимдеги билимимди, тажрыйбамды элдерге жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылам. Туура түшүнөт деп ишенемин. Рахмат. Эң алгачкы суроом болсо, медицина тармагындагы айтып өткөндөй эле микрохирург деп атпаймынбы? Анан ошол микрохирург деген ким, анан эмне жумушту аткарат? Биринчиден мен өзүм тааныштыра кетейин. Менин атым Тимур Абдубеков. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын профессор Матеев атындагы пластикалык жана реконструктивдик хирургиясынын ординатору боломун. Микрохирургия бул кандай десем, бул өзүнчө кесип эмес. Бул микрохирургия окуш үчүн биринчиден жалпы хирургияны окуп келиш керек. Жалпы хирургияны окуп анан кийинки этап менен тажрыйбаны чогултуп, анан квалификация өтүш керек. Микрохирургиядын өзүнчө багыт мындайча айтканда жок. Микрохирургия бул чоңойтуучу микроскоптор менен иштейт. Майда кан тамырлар менен, майда нервтер менен жана ал жакта колдонулуучу микроинструменттер менен. И ал жерде микрожиптер колдонулат. Мындайча жалпысын айта келгенде бардык кичинекей нерселердин бардыгы ошол микрохирургияга тиешелүү нерселер экен. Так, андан кийинки суроо болсо деген, мисалы ушул көп адамдарга деле кызыктуу болуш керек. Өзүңөрдүн иштөө убактыңар кандай башталат, күнүңөр? Мен азыр ошол окуймун. Ошол айткан кафедрада окуймун. Бирок менин азыркы ординатура өтүп жаткан жерим Кыргыз улуттук госпиталдын пластикалык реконструктивдик микрохирургия жана манжа чеңгел жана маңжа хирургиясында ординатураны өтөмүн. Ошол жерде иштеймин. Ал жерде айына 5 жолу түнкү нөмөткө чыгабыз. Нөмөтүбүз 36 саат болот. Кандай десем, 24 саат тынбай иштейбиз. И эртеси күнү уже баягылышыбыз керек. 12 саат күндүзгү убакытта иштеп, өткөрүп берип, андан кетебиз. Ошондо 36 саат бою уктабаш керекпи? Ооба, албетте. Ал жерде бир гана жөнөкөй хирургия эмес, ал жерде мындай экстренная хирургия деп коет. Тез жардам менен келген бейтаптарды дарылоо максатында болот экенде. Ооба. Негизи 36 саат мөөнөт өтө турган организм үчүн өйдө эле татаал болуш керек да. Анан чындыгында мен ойлойм, силерди кылыч жокерлердечи, мисалы биздин жокерлерибиз чек араны короп атканда же башка милиция багытында иштеп жүргөндө мындай анча дагы ушунчалык татаал, оор убакыт бою тиги мөөнөт өтөсү кылыч жокер силерге терең таазим этиш керек экен да. Мен эми андай деле деп өзүмдү ойлойм. Бул уже биздики көнүп калган адат. 10 жылдан бери окуп атам. Бул кесипке өзү уже 10 жыл өмүрүмдү арнап атам. Дайыма эле көрүп жүргөн нерселер, мисалы үчүн бул медицинага келген адам башынан эле уже даяр келиш керек да. Моралдык жактан да даяр болуш керек. Моралдык жактан, физикалык жактан даяр болуш керек. Анан кандай десем, хирургия бул жөн эле кесип эмес да. Мындай жашоо образы деп коет да. Сен 24 саат кайда болбо, сен хирургсуң да, медицина кызматкерисиң. Африкада болосуңбу, Кытайда болосуңбу,
Россияда болсоңбу сен врачсың. И бирөө жарым сага жардам сурап келгенде мындай орусча айтканда отказ бере албайсың да. Жардам берген туура келет. Ошол адам ошол нерсеге даяр болуш керек. Бул жерден дагы менде бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы 36 саат иштеп атасыз, өмүрүңүздү 10 жылын ушул кесипке арнап атасыз да. Анан мындай кесипти таанаганыңыздын эмне себеби болду эле? Өзүмдүн ата-энем врачтар болот, медицина кызматкерлери. Анан ошолор мындай багыт кылып беришкен. Ушул жака барасың деп. Чынында айтканда башында мектеп кезинде мектеп бүттүм да. Бүткөндөн кийин мени мындай орусча айта берейин, заставлять этип байлашып койду да. Өзү медициналык академияда 6 жыл окуйсуң. 6 жыл окуп, 6 жыл окугандан кийин диплом аласың. Анан кийин башка направление менен кетесиң да, башка багыт мененчи. Медицина бул чоң илим да. Анан ага чейин мен медицинага биринчи башында медициналык академияга өтпөй калганмын. Өтпөй калып, атайын даярдоочу курстар бар, өзүнүн медициналык академиянын өзүнүн ичинде даярдоочу курс бар. Ошондо 11-класты бүткөнүңүздөн кийин медициналык академияга өтпөй калып, анан даярдык курстарына атайын даярданган кезде ошол жерден химияга даярданабыз, биология, математика, анан орус класста окуганымдын себеби русский языкка даярдандык да. Анан ошол жерде даярданып бир химияга сабак болуп калган. Химия сабакта болуп мугалим доскага чыгып мисал берген, ошону чыгарчы депчи. Анан мен чыгып жаздым. Мисалды жазып. Берилген тапшырманы жазып атасыз. Тапшырманы жазып атып, туура жаздымбы, туура эмес жаздым, эсимден чыгып кетти уже. Жазып бүткөндөн кийин отуруп кайра келсем, мугалим мен кол жазмамды карап, көрүп, орусча айтты. Вот, настоящий истинный хирург деди. Значит, у тебя в крови есть врачи деди да. Дегенде ошол кезде мындай кичине стимул түшө түштү. Значит, колдон келет турбайбы менден. Значит, ушул жака мен барышым керек экен деп ойлонуп калдым да. Мен негизи түшүнгөнүм боюнча сиздин үйдөгү ата-энеңиз медицина багытында бар деп сизди мындайча айтканда кыйнаган сыяктуу кылып ошол жерге тапшырып турупсуз. Бирок сиздин келечектеги микрохирург болоруңузду сиздин ошол даярдыктагы мугалимиңиз бирден бир түрткү болгон экен да ошондо. Өзүңүз хирург болом деп деле ойлогон эмес окшойсуз анда. Жок, мен ошол өзүм баягы деп кыялданып болчумун. Диспетчер болом деп аэропортто самолетторду кондурган учурда. Мен негизи чын айта келгенде көп адамдардан мындай тиги милиция болом же бул жакта иштейм деп айтчумун, бирок биринчи жолу диспетчер болом деген чын айтсам биринчи жолу болуп атам да. Эң кызыктуу экен. Мындайча карап келгенде өзү тиги орустарда судьба деп коет эмеспи, ошол сизге ылайыкташтырып өзүңүз медицинада студент болуп окуп аткан кезде деле мисалы үчүн таштап кете турган ойлорум болду да. Кыйынчылык болот, окуу деле бизде окуу системасы деле мисалы үчүн кыйын. Мен көргөндө тиги медакадемиядан студенттерин көргөндө аябай аяйм да, байкуштар эртең менен таң атпай келишет. Андан кийин кечке чейин университетте жүрүп, андан чогулуп, андан тышкары дагы кошумча үйрөнүү курстарына барышат. Анан түнчүндө таң амал түнү менен укташпай даярданышат. Мисалы үчүн мектепте окуган эми биздин тапшырмалар 1-2 барак болсо, эң көп 1-2 баракта мектептеги программа. Тиги жерде мисалы үчүн бир темаң эле 50 барак чыгат. Анын окуй албай кыйналып башында биринчи курста бардыгыбыз эле кыйналабыз да. 1-2 жыл кыйналасың. Анан 2 жыл кыйналып мен таштай турган деле ойлор болгон. Ата-энеме чалсам. Медициналык академияны окуп аткан кезде кыйынчылыктар болуп, окуй албай эмес, мындай программа оор болуп аткан үчүн өзүмө да ишене албай ойлондум. Бул кесипти таштап эле кетемби деп.
диспетчерлер болоюн аэропортко бар башка окуйм депчи. Кийин ата энеме чалсам. Биздин үйдө деле медиктердин үйлөрүндө мындай строгий да. Тартип строгий, воспитание строгий болот. Анан мен мага айтышты. Келер, кой алып беребиз деди. Мал жанды алып берет, ошону карайсың болду. Болбосо армияга. Чабан болосуң, чабан же болбосо армияга кетесиң. Болбосо армияга кетесиң. Ультиматум коюп коюшту да. Анан мен ойлондум, макул таштасам таштайм. Эки вариантта да диспетчер жооп экен да. Эки вариантта ошондой болуп. Кийин ошондо кандай болуп калды? Таштайм деп өзүңөр чечим алып айылга бардыңар, үйгө бардыңар. Барган жокмун. Тайэжем чет мамлекеттен келип калды. Тайэжем чет мамлекеттен келип калып анан айтты, сен таштайм деп окуумду таштайм деп уктум, андан таштаба деп калды да. Таштаба деп ошону көпкө чейин сүйлөшүп, кийин коштошуп атканда колума 5000 сом берди. Сага ишенебиз, сенден жакшы менден жардам болсун. Менден жардам болсун деп, сенден жакшы бир специалист чыксын дегенде мындай дух кирип кетти да. Кайра уже үйгө эле сразу барып кете турдачы. Кайра медик болом деп чечтиңиз. Кайра полностью бүттүк окуп, ошентип эле бүтүп кеттим. Чоң курстарда уже кыйынчылык эле болбой калат да. Анан кыйынчылык бышат адам. Окуу слишком башкача, окуу. Иштеген уже башкача да. Иштеген ар кандай кыйынчылыктар болот. Мисалы үчүн кандай десем, пациенттер менен адамдар менен мындай коммуникация болуш керек да. Бирдемкени окуп барып туруп, анан сырт барып туруп айтып бербейсиң да уже. Как положено уже без 5 минут врачи деп коет да. Сен айткан нерсең пациент кандай кабыл алат. Мисалы үчүн кээ туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Туура эмес сүйлөсөң, туура эмес түшүнүп алат да. Ошону ар бир сөзүңдү тандап туура сүйлөшүң керек. Азыр иш багытына көздөй айтып кетпедиңизби? Анан бул жерден менде дагы мындай бир суроо пайда болуп атат да. Иш учурунда болгон бейтаптар менен болгон мамиле, андан тышкары мисалы өзүңүздүн биринчи жасаган операция тууралуу дагы бир маалымат айтып берсеңиз. Ошол мен айтып кеткендей, мен Аржана Турамазда өтүп жаткан отделение бул пластикалык реконструктивдик микрохирургия жана чеңгел манжа хирургиясы деп аталат. То есть на русском пластическая реконструктивная микрохирургия и хирургия кисти деп. Биз азыр отделениеде көбүнчө мындай жалпак тил менен сөйлөгөндө колго операция жасайбыз да. Колго операциялар жасайбыз. Кандай бейтаптар сиздерге кайрылышат? Бизге көбүнчө бул манжа жана чеңгел хирургиясында бейтаптар мындайча айтсак 3кө бөлүнөт. Биринчиси ошол экстренно келгендер, тез жардам менен алып, травма алгандар, колдору кезилип кеткендер болушу мүмкүн. Экинчиси булар ошол травма алгандын последствиялары. Мурда травма алып туруп тез жардам көрбөй калып, кийин көчөп кеткен. Пландык түрдө келишет. Жок, көчөп кеткен эмес, пландык түрдө келишет. Үчүнчүсү уже булар именно бул колдун оорулары боюнча. Мисалы үчүн шишиктер чыгышы мүмкүн, нервтер сыгылып калышы мүмкүн, колум иштебей жатат, же колум ооруп атат, колумду көтөрө албай калдым деген баялар болот да. Ар кандай ожогдор менен келет, күйүп калган жаналар мененчи. Ошолорду бүт операция кылып, жана алып беребиз. Биринчи болгон операцияңызда кандай сезимдер болду эле? Биринчиден эми жаш болуп турган үчүн жаңы барабыз, барганда сөзсүз түрдө артыңарда тиги бар. Бизде даражасы жогору бөлөт да. Бөлгөндө бизде ар бир ординатордун өзүнүн жетекчиси болот. Ошол кафедрада иштеген мугалимге, ал хирург болот да, ал деле өзү делечи. Табыштап берип коет силерге. Ошого берет, ошол полный үйрөтөт ошол киши. Нөмөт болгон күндөрү, мисалы үчүн дежурство күндөрү, ал жерде бир хирург, анан 4 ординатор дежурить этебиз. Дежурстводо 36 саат жүргөн учурда. Анан башында ошону бөлүп берип коюшкан. Ошол жерде хирургдун бүт айткан нерселерин кылып, ошол сага үйрөтүп турат да, мондай болот деп. Мисалы үчүн
бул манжа жана чеңгел хирургиясы мен булга чейин уккан эмесмин, ординатурга тапшырганга чейин. Өзүм пластическая хирургия деп тандап баргандан кийин көрсө биздин базабыз бул фундамент. Ар бир кесиптин өзүнүн фундаменти болот да. Анан ошол жерде биздин базабыз көздөй пластическая хирургиянын базасы ошундай микрохирургиядан турат экен. Баардык пластикалык операциялар буларды микрохирургтар жасайт экен. Анан биздин ошо Кыргызстандагы именно ошол биздин отделение бул жалгыз отделение республика боюнча. Ал жерде бүт Кыргызстандын бүт жагынан келген бейтаптар болот. Экстренный келишет. Бул манжа жана чеңгел хирургиясы башында өзү негизи Америкада чыккан экен. Экинчи дүйнөлүк согушта пайда болгон экен. Экинчи дүйнөлүк согушта ошол жокерлер көбүнчө травмаларды колу менен алган экен да. Ошол себептен керектүү болуп башында 4 адис бул колду операция кылышкан. Травматолог, ортопедтер ушул сөөгүктөрдү чогултуп беришкен. Анан кан тамыр хирургтар бар, сосудистый хирургтар деп коет. Алар кан тамырларды улап беришкен. Нейрохирургтар колдогу нервтерди тигип беришкен. Анан пластический хирургтар ошого теринин дефекттерин жаап беришкен да. Ошондо бир бейтапка 4 врач алмак отурушкан жашашкан да. Жасап анан ошол кездеги Американын врачтары именно ошол тармак менен иштегендер. 4 врачты иштетип эмне кылабыз, андан көрө ушул кесипти бир эле адамды үйрөтүп койбойлу деп кистевая хирургия пайда болгон экен да. Анан бизде бул отделениябыз 85-жылы ачылган, 1985-жылы ачылган. Ошол жылдан баштап иштеп келатат да. Микрохирургтардын аспекттери бар. Бул операциялар сөзсүз микроскоптун жардамы менен болот. Потому что биздин колдогу структуралар өтө майда да. Өтө майда ткандар менен. Бул микрохирургия бир эле кол менен иштебейт. Микрохирургия уха деген бар, микрохирургия глаза деген бар. Трансплантация кылып аткан учурларда микрохирургтар керек болот. Мисалы үчүн биздин национальный госпитальда, биздин полный Кыргызстан боюнча санавиация деген ушундай служба бар. Мисалы үчүн четки бир региондо бир травма алып, бул жака келе албай турган бейтап болсо, анда санавиация менен чакырат. Микрохирургтар бизге керек болот деп. Бул жактан биздин улуттук госпиталдын башкы дарыгери бүт жандар менен сүйлөшүп, бул жак команда менен ошоп жөнөтөт. Мисалы тиги жумуш учурунда кандай бейтаптар көбүрөөк сиздерге кайрылышат? Анан ошол учурда баягы операция мүнөттөрү кандай болуп калат? Бизге бул колда түшүндүрүп кетейин. Бул жөн эле эмгек органы эмес. Мисалы үчүн бүт иш аракеттерди кол менен жасайбыз да. Кол менен жасайбыз, кол менен кармайбыз, кол менен жасайбыз. Бул көз көрбөгөн кишилерге көз болуп жардам берет. Кармап жыналып билишет да көз көрбөгөн кишилерчи. Сүйлөй албаган кишилер бар. Аларга колубуз сүйлөй турган орган болуп берет да. Мимикалар менен, жесттер мененчи, бандай язык жестов деген бар го. Ооба. Ошол сыяктуу. Анан ушул орган турда болуп аткандан кийин бардык кишилер көбүнчөсү кандай десем, кол менен иштеген кишилер бизге көбүнчө келишет. Стройкада болот, мисалы үчүн, производстводо, швейный цехтерде болот, кондитерский цехтерде, эт чыгарган колбасный цехтерден келишет.
кафелерден кайсы көбүнчө келген бейтаптардыкы булар деген техникалык сактоодо туура эмес колдоно алган учурларда келишет. Ошондо келишет. Анан үйүндө ошол жумуш кылгандар көбүнчө мындай кухняда тамак кылышып жиналып аткан учурларда да травма алып келип калышат да. Анан кийинки пациенттерибиз көбүнчө ошол жумушу менен байланыштуу болот. Көбүнчө кол менен иштеп жиналганда деле колдогу ошол структураларда өзгөрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн тиги бизде кыргызда сөз бар эмеспи, көздүн карайгини сакташ керек дегендей, кол дагы бул биздин жашообуздагы эң маанилүү органдардын бири катары. Албетте. Түшүнсөк жакшы болот экен. Көрө албагандардын көзү болуп берет экен, сүйлөй албагандардын сөзү үнү болуп берет экен да. Негизи биз көбүнчө баягы батыштын кинолорун көрүп, анан тиги колдору кесилип калгандарын көргөндө адам өлүп калат деген сыяктуу нерселер бар эмес беле. Анан мен да жакында ошол бул сиз менен боло турган съемканын алдында бир сыйра ошол тууралуу изилдөөлөрдү өткөздүм да. Анан эгер колдун кандайдыр бир жумуш учурунда манжалардын бирөөсү алынып кала турган болсо, негизи ошону кайра калыбына келтирсе болот экен. Болот. Ошолордун ар бирөөнүн өзүнүн канча бир убакыттын ичинде өзүнө келтиреби, же канча көп убакыт өтүп кеткенден эле тиги колдун же дагы бир бөлүгүн тиги пакетке салып алып келип берсе, жамап тигип берилеби? Мисалы үчүн биринчи негизги баягы момент бул транспортировка жакшы болуш керек да. Мисалы үчүн кол кезилип кетти дейли, бир манжасычы. Анан көбүнчө бейтаптар туура эмес алып келет. Кинолордо көбүнчө баягындай алып коет да. Музга салып коет. Өзүнчө бир контейнер музга салып коюп, жандай фильмдерде көрсөтүп коет го органдарды. Эле монтип бая алып туруп эле же болбосо негиз алып жүрүшөт. Андай туура эмес. Бул биздин денебиз, ар бир мүчөбүз мындай губка сыяктуу болот да. Сууну соруп алат. Кан тамырлар сууну соруп, кан тамырларга суу толуп калса, кийин кан айлануу, кан алмашуу болбой калат. Аларды уже жараксыз болуп калат. Ошон үчүн башында жөнөкөй эле кургак салфеткага же кургак чүпүрөккө байлап, үзүлгөн жынанычы, негизи ампутант деп аталат. Бул үзүлүп кеткен дененин бир мүчөсү ампутант деп аталат. Анан ошол ампутантты ороп, отдельный башка целлофановый пакетке салып, музду болсо отдельный целлофановый пакетке салып турган экөөнү чогуу байлаш керек да. Суу бири-бирине жабышпаш керек. Бирок ошол эле учурда муздак кылып кармап турган. Муздак кылып кармап турганы жакшы болот да. Анан ошол транспортировка туура болуп келген болсо, ошондо 24 саатка чейин манжаны бири-бирине улап койсо болот. Манжаны улаганда кан тамырлары, андан тышкары тарамыштарын мисалы бириктирип, анан кийин 24 саат ичинде мисалы бейтап алып келе турган болсочу, ошону кайра жазыла турган болсо, андан кийинки жашоосунда ошол манжасы функционалдуу болуп иштеп кете берет да, же кандайдыр болот. Эгер туура жасалып, туура бүт нерсе, бүт эрежелер туура сакталган болсо болот. Бирок организмге да карайт да. Кээ биркилердики болбой калат. Бул медицинада гарантия жок да. Кээ биркилердики мисалы үчүн баягы туура эмес учурда деле мисалы үчүн жасалып калган болсо деле заживление болуп кетет. Кээ биркилердин бүт так туура аткарсаң деле жына албай калат да. Приживаться этпей калат. Мисалы үчүн бул операциянын өзү реплантация деп аталат. Реплантация боюнча өзүнчө илим бар. Реплантология деп коет. Атайын ушундай баягылып үзүлүп кеткен биздин мүчөлөрдү кайра ордуна калыбына келтирүү реплантологиядан илим изилдеген да. Бирок кандай десем, бул функционалдуу орган болгон үчүн кайра калыбына келтириш өтө кеч. Өтө көп баягы талап кылат. Убакытты талап кылат. Андан кийинки суроо болсо, сиз өзүңүз иштеп аткан учурдагы сизди мындай бир четинен таң калтыра турган
бир чети мүмкүн өкүнүчтүү боло турган иш учурундагы келген бейтаптардын тиги башыңыздан өткөн ошондой бир учурлардан андай учурлар көп. Башында мисалы үчүн ошол жаракат алгандарды, жараттарды көрүп таң калат болчумун. Башында тиги иштеп баштаган кезде башында иштеп жаңы ошол ординатурага келген кезде жараттарды көрүп ошол жаратты эми кантип алып алды, ошондон техниканы карабайбы, техника безопасностьтин соблюдать этпейби деп ошентип таң калчумун. Бирок эми бул жашоо экен да, анда шашылуу учурлар болуп кетет. Кыргызда сөз бар эмеспи, кырсык кашкабактын ортосунда шашылып кетип ошентип жаракат алышып алат. Анан бирок таң калыштуусу кийин таң калганым уже тажрыйба алып, мына кичине опытныйраак болуп калгандан кийин кишилер келет, мисалы үчүн эми манжасы жок же колунун ошо ортосунан кезилип кеткен, мондай алып колу эки жакта жүрөт, жөн эле териде жабышып турат. Аны айтсаң ушуну дагы түшүндүрүп айтып бересиң да, операция жасаш керек, ушундай чогултулат дейсиң. Алар таң калат, ушу колду да операция кыласыңарбы деп, тигип койсо болбойбу дейт. Же болбосо операция жасаткандан кийин мен кете берейин үйгө дейт. Мен өзүм эле айыгып кетем дейт. Негизги операция бүткөндөн кийин врачтардын көзөмөлүндө дагы жатыш керек. Ар кимдин жата турган мөөнөтү ар кандай учурларда болот. Обязательно. Жеңилирээк болсо кете берсе болот, бирок оорураактар же бардык жок, негизи жатыш керек. Жатып бүт келген бейтаптын баарын жаткызасыздар, бул кистевая хирургияда обязательно операция болот да. Бизде кичинекей кезилип кетсе деле аны операция кылышыбыз керек. Ошон үчүн микрохирургия деп аталат да. Башка больницалар, башка отделениялар муну жасабайт. Кол кезилип кеттиби, манжа кезилип кеттиби, сөзсүз бизге направление менен жөнөтөт. Ошол микрохирургия кистиге баргыла, ошол жактан операция жасайт деп. Анан кишилер келет. Колдун өзүнүн анатомиясы өтө татаал да. Ооба. Ушул манжа, ушул чеңгелди алсак 29 сөөгүк бар да. 34 булчуң бар. Колдорду кыймылдатып жардам бергенчи. 34 булчуң бар. Анан бул ушул сөөгүктөр 29 сөөгүк, 123 кыргызча айтканда байламта деп коет. Орусча связкалар менен бириктирилип турат. Анан 3 нерв менен бул орган иннервация болуп турат да. Татаал орган. Өтө татаал. Ошон үчүн буга жогорку квалификациядагы микрохирургтар именно ошол багыттагы кистевой хирургтар операция жасабаса, анда калыбына келбейт деп ойлойм да, менин оюмча. Туура. Негизи силердин кесип жеке эле хирург эмес, андан тышкары жакшы да психолог болушуңар керек экен да. Жанагы Кыргызстанда акыркы учурларда мындай өрөгө учураган мисалдар чыгып атпайбы, бизде интернеттерден же жаңылыктардан көрүп атабыз. Келген биздин бейтаптар кичине агрессивдүү болуп, врачтардын сунуштарын укпаган учурлар болот эмеспи? Ошол убактарда кандай чара колдоносуздар, кандай сүйлөшөсүздөр, эмне кыласыздар? Мисал үчүн бул мамлекеттик отделение болуп аткандан кийин мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Анан бизде мамлекеттик төлөмдөр деген бар да. Ар бир жаран операцияга акча, эми көп акча эмес, бир какой-то сумманы төлөш керек да. Пайызын мамлекет төлөш керек, пайызын өзү. Мисалы үчүн башка деле жумуштарда дачы, мисалы үчүн башка деле тармактарда барып төлөйсүң да, всё равно какой-то бир процентинчи. Туура. Анан обязательно медицинское страхование деген бар да. Ошол страховкаң болуш керек. Кыргызстанда көбүнчө ал нерсени көп кишилер билбейт да. Медицинское страхование жок болот да.
эгер медицинское страхованияң бар болсо, ОМС деп айтып болот. ОМС-ың бар болсо, операция 1510 сом болот. Пенсионерлерге аларга 400 канча сом ошондой да, аларга арзан. Инвалидтерге кол менен байланыштуу операциялардын баардыгы тууралуу айтып атасыздар же негизи жалпы Кыргызстан боюнча бүт жерде саапата каралган, мамлекеттик төлөм деп коет. Ошо государственная саапата деп аталат. Ал не только операция, дарыланган оразыңбы, терапевтке оразыңбы, терапияда жатасыңбы, может жүрөгүң ооруп лечение алгың келет, ошол жака барасыңбы, саапата төлөш керек. Мамлекеттер өзү каржылай албайт да. Чтоб некоторые чыгымдарды жабыш үчүн элден ошентип жана алат да. Кийин анан чоң операцияларга, мисалы үчүн башка жактагы, башка отделениядагы операцияларга, мисалы үчүн ички органдар боюнча ашказан жанагы операцияларга кишилер төлөшөт да. Мындай эле нааразычылыгы жок. Потому что чоң операция болуп атат, өлүп калышым мүмкүн деп коркунучту менен жана менчи. Бизге келген бейтаптардын бүт баардыгы эле түшүндүрүп бересиң да. Мисалы үчүн кайсыл убакта бизде операция жасалат. Кол менен травма алды, келгенден кийин биз текшерип көрөбүз. Тери кезилип кеткен болсо, ал биздин бейтап эмес. Аны башка бөлүмгө жөнөтөбүз. Аны травма пунктка жөнөтөбүз. Травматологияда же травма пунктта эле анын терисин тигип берип коет. Биздин именно биздин отделенияда структуралар жабыркап калбашы керек. Биз келгенде колуң иштеп атабы, иштебей жатабы, мисалы үчүн ачылабы, жумулуп атабы, сезимдер кандай, сезип атасыңбы деп бүт сурайбыз да. Анан кан тамырларды текшеребиз. Эгер ошол тарамыш, же болбосо нерв, же болбосо кан тамыры үзүлүп кеткен болсо, аны мондай отуруп эле тигип кое турган нерсе эмес да. Аны өзү обязательно жаткырып, история болезни ачылат. Анан ошол жакта анализдер алынып, жаткырылып, операция жасалып, анан мамлекеттик саапата төлөнүш керек. Страховкасы жок кишилер бар да. Экстренный келсе бар саапата, страховка алып кел деп айта албайсың да. Сразу операция кылабыз, бат эле операция кылып туруп, бүтүп жасап бергенден кийин анан саапатан укканда уже счет чыгарып бересиңер, мындай болот деп. Мондай 14310 сом болот страховкасы жок адамдардыкы. Анан биз айтсак, ушул колум ушунча сом турабы дейт. Таң калыштуу. Анан мен айтам, колуң менен акча таап атпайсың, колуң менен жумуш кылып атпайсың дейм. Бул өтө керектүү орган, андай деп ойлобо дейм. Десең, кээ кишилер сөз түшүнбөйт. Видеолорго тартышат, бул менден ушунча сом акча алды деп. Мен ординатор катары сүйлөп атам да, мындай четтен карап, врачтардын жумушун көрүп жана алгандачы. Ошол нерсени полный биз деле үйрөнөбүз да. Үйрөнүп кантип жана алыш керек. Нааразычылыктар болот. Сен менен бир эле манжамды тигип койгон үчүн 15 сом менден алдың. Негизи өзү мамлекетке төлөнө турган акча да. Өздөрүн төлөтүп жөнөтүп келебиз. Анан ошентип операция, мисалы үчүн экстренно келген больнойлор бар. Экстренно без очереди деген нерсе да жок да. Бизде бир күндө эле, мисалы үчүн бир суткада эле дежурство убагында катарма-катар больнойлор келе берет. Катар келе турганда ошондо тиги, мисалы, силердин отделениянын ичинде операция канасынан бирөө же канча болот? Операцияда мисалы үчүн хирург бирөө эле болот да. Ошол хирургка биз жардам беребиз. Ал биздин ошол руководителибиз болот, жетекчибиз. Биз документация алабыз, анализдерди алабыз, анан хирург менен чогуу отуруп операция жасайбыз. Бизге өзүбүзгө операция жасаганы болбойт. Буга мыйзам талап жана бербейт, уруксат бербейт. И анчалык тажрыйба бизде жок да. Анан ошолордон көрүп үйрөнүп чогуу жасайбыз да. Анан ага чейин
операционный залда бир ординатор менен хирург иштешип аткан болот. Алар иштеп аткан кезде көчөдөн улам эле бейтаптар келе берет. Бир күндө мисалы 24 саат дейли, мисалы 36 саат сиздин баягы чыккан мөөнөтүңүз убакта бул жол өтүүдө канча адам кайрылат? Ошо кайрылган кишилер экиге бөлүнөт. Бандай жаткырылган больнойлор болот, анан амбулаторно кайрылгандар болот да. Ал амбулаторно мисалы үчүн теризи кезилип келип калышы мүмкүн, консультацияга келиши мүмкүн, ушундай болуп атат, колум могул жери мындай болду, же болбосо ошол тырмактар чыгып кетиши мүмкүн. Кичинекей баягы менен кайрылат да, бирок функциясы иштеп аткан болот колдунчу. Бирдемке мындай беспокоить этип эле келишпесе, аларды амбулаторно алып, кабыл алып, консультация берип, анан кайра жиберебиз. Алар амбулаториялар көп келет. Алар мисалы үчүн бир 10 киши келиши мүмкүн бир суткада. Кишилер тынбайт, түнкү саат 4-тө деле келе берет, эртең мененки 5-те деле келе берет. Бизде суицидниктер көп. Мисалы үчүн азыр түнкү клубтар деле Бишкекте көп да. Ооба. Ал жактан ичишип, мындай спирттик ичимдиктерди ичип, мас абалында уруша кетиши мүмкүн бирөө менен, же стол чабышып жүрүшү мүмкүн, терезе урушушу мүмкүн. Ошентип колдор менен кезилген убактар көп келет. Бирок ошолордун арасынан мындай колдоо структуралар жабыркабашы мүмкүн да. Ошондой келе турган болсо амбулаторно кабыл алып эле теризин тигип берип жүрөбүз кайра. Эгер мисалы кесилген жаракаттар жеңил болсо, операцияга мындай мажбур болбосо, биз кайра жөнөтүрөбүз алардычы. Биздин бейтап эмес экен деп. Биздин бейтаптар именно ошол колдун иштеген функциясы иштен чыгып кетиш керек да. Ошондо гана операция жасай алабыз. Мисалы бир күндө операция, ошол сиз айтып аткандай операция амбулаторно эмес, операция жасагандар өзүнөн чыгып кетиптир. Операция жасагандар күнүнө 5-6 адам. 5-6 адамга сөзсүз түрдө операция жасалынат, э? Сөзсүз. Минимум бир күндө 3-4 операция жасалат. Минимум. Ол башында мен да ошол ординаторго келген кезде таң калып болчумун. Ошо кантип туруп колун кезип алды же колун ошо жанчып алды деп. Бизде ошол айтып атпаймынбы, сөөктөргө деле, нервтерге деле колдоо. Ошо именно колдоо, сөөктөргө деле, нервтерге деле, кан тамырларга, тарамыштарга, булчуңдарга деле бизде жасалат да. Бул баягы республика боюнча бир эле республика боюнча оорукана үчүн. Мисалы үчүн травматология барса, ал травматологиядагы травматологдор бул нерсени операция кылыша албайт. Алар чоң сөөктөр менен иштейт. Биринчи мисалы бейтап травматологияга келеби же өзүнүн больницасына барып калгандан кийин алар карап туруп анан сиздерге жөнөтөт. Сразу алар текшерип көрүшөт. Биринчи алар деле функциясын текшерет, кол иштеп атабы, иштебей жатабы. Иштебей жаткан болсо сразу ошол жерден жыйынтык чыгарып, ошол жерде эле скорый менен жөнөтүрөт, же скорый жок, өзү барган болсо өзүнө эле направление берип жөнөтүрөт. Азыр мен мисалы сиздин жумушуңуз тууралуу угуп атып, мындай көп жаңы нерселерди да үйрөнүп алдым. Анан ушул жерде менде дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ушунча иштеп, ушундай мисалы 36 сааттан уктабай бутта турган учурлар болот экен. Анан ушул жумуштан мындай күмөн санаган учуруңуз болду беле, мисалы тиги келечекте иштеге эле койсом бул мага деле болбойт, ошойт, кыйналып кеттим деген нерселерчи. Анткени мен баягы бир мен да медицина багытында врач досторум бар да. Анан алар айтып берет да, мисалы силер үйлөндүңөр, балалуу болдуңар, үйлүү жайлуу болдуңар, машина алдыңар, тигил кылдыңар деп, биз болсо дагы деле окуп жүрөбүз депчи. Анан ошол сыяктуу мисалы сизде дагы бир бул жумуштан кетсем, бул меники эмес окшойт, чарчадым, тажадым деген учурлар болду беле? Болот. Ал кээ деле эмес. Ал ар бир ординатордун дайыма эле ар бир ординатордачы. Эгер жаңылбасам, ошол мен тааныган ординаторлордун, эми мен деле көп эле досторум медиктер да. Ар биринен сурасаң эле ошондой ойлор бар. Кээде кетип калсакпы, биз үчүн эмне кереги бар.
мисалы үчүн көбүнчө бандай конфликтный учурлар болгондо ар кандай кишилер бар да. Туура. Кээ пациенттер агрессивный алып келишет. Ошол кезде ойлонуп кетесиң, зачем мен ушуга жыналып, жардам берип, көңүлүн көтөрүп, бир учурда ошол жардам берейин, айыктырайын дегенде алар болсо кайра тескери мамиле жасасам наразы болуп кетесиң. Андан көрө иш жетпей коеюн депчи. Эмне кылам? Калан жерге барып, кайра болбосо мага келесиң, кыргызстан боюнча бирөө эле деген ойлор кетет болуш керек, Ошондой болот. Кээбиркилер келет да, мисалы үчүн келип туруп, колу менен келип турган муну операция жасаш керек десең, жок, мен тааныш хирургум бар. Ошол эле жасап коет айылда дейт. Пожалуйста, өзүң билесиң. Эч кимди мажбурлай албайсың да, заставлять этип жат операция кыл дей албайсың. Сөзсүз документациялар боюнча согласиялар керек. Кол коюлат, мындай операция болгондо ушундай осложнение болуп кетиши мүмкүн деген договорлор бар. Информирование пациента деле бар. Ошол жерден алар кээбиркилери мен отказ берем. Мен операция ошол убакта мисалы келип анан мага операция керек жок, таанышым бар дей турган болсо, сиздер кагаз берип ошол жерде ал обязательно өзүм эрким менен бул жактан дейп. Эгер мисалы барып өзүнүн хирургуна барып келсе, ал хирургу кыла албайм, кайра бар десе, алар обязательно кала бересиңер, алар сөзсүз түрдө айтат, бул операцияны биз жасай албайбыз, буну Бишкекке барып, тил жактан ошол жерден национальный госпиталга барыш керек, ошол жерде микрохирургический отделение бар, ошолор жасайт дейт. Анан 3-4 күндөн кийин келет да. 3-4 күндөн кийин келет, көрсөтсөлөр жасай турбайбы, жасап коесуңарбы дейт. 3-4 күндөн кийин уже кечигет. Кээ бир функциялары колдук иштебей калбай, же кандай кечигет? Уже бул жаракат, мисалы үчүн адам жаракат алдыбы, аны 24 сааттын ичинде операция кылыш керек. Экстренный операция деп коет. 24 сааттын ичинде операция кылбаса, 24 сааттан кийин бул ачык, ошол биздин органдардын ачылып турган кези ал жака микробдор, бактериялар түшүп калышы мүмкүн да. Анан ал жаракатыбыз кир болуп эсептелет. Аны биз операция кылып туруп жаап отурган болсок, ал ириңдеп кетиши мүмкүн. Ошол себептен ал жерде операция кылып жардам берүү эмес, биз даже колдон айрылып калыш мүмкүн да. Потому что ичинде турган инфекция кан тамырлар аркылуу, лимфалар аркылуу башка органдарга өтүп кетиши мүмкүн. Башка органдарга алып барып, анан ошол органдарды тиги бузуп, жаракат алып калышы мүмкүн. Анан ошого биз айтабыз, ал жаракат ачык кала берет. Ал болсо жөн эле таңып, майыздарды коюп айыктырып, 1 ай убакыт берилет. 1 ай айыккандан кийин кайра пландык түрдө келет. Пландык түрдө ошол жердеги биз ал жаракат жерди ачып, эмне тканьдар, эмне структуралар жаракат алган, ошолорду бүт изилдеп көрүп, анан операция жасайбыз. 1 ай өткөндөн кийин. 1 ай өткөндөн кийин ошол операциондук столдо эле жаткан жерди ачып көрөбүз. Ачып көрүп туруп, эмнелер үзүлгөн, эмнелер бузулган, жаналып кеткен болсо, ошолорду кайра түздөп, оңдоп калыбына келтирип коебуз да. Жакшы экен. Анан мисалы бир сыйра тиги бейтаптарга наразы болдуңуз, анан жумуштан кетем деп ойлор кетти, андан кийин кайра үйгө баргандан кийинби, же жумуш ордунда иштеп аткандан кийинби, анан кайра сиз калып иштеп дагы деле улантып атасыз азырчы. Мисалы канча бейтаптар келип, канча адамдар мисалы сизге мүмкүн жанагындай түшүнбөстүктөрдүн себептеринен көп нерсе болот эмеспи? Ошондой учурлар болду. Анан кайра иштеп калам деп сизди кармап аткан эмне болуп атат жумушуңузда? Мисалы үчүн 10 жыл кетти да кандай болсо делечи. Артка жол жок деген ойдо эмесмин. Азыр деле таштап кете алам. Бирок бул медицинага келген киши уже таштап кете албайт да. Медицина бул бир эле медицина эмес, бул хирургия жок, мен уже жашоомдо элестете албаймын да. Себеби башка жумуш колумдан келбейт. Акча санайт десем, финансист боло турган болсом, акча болмокмун. Акча санаган деле мага кызыктуу эмес.
башка жумуштарды деле карап көрөм, мисалы үчүн баргандачы. Ал жагы алардын деле өзүнүн татаалдыгы бар. Мен ошо колумдан келген ошол хирургия эле. Ошо бизге кызыктуу. Мисалы үчүн операция деле хирургтардын жашоосу деле экиге бөлүнөт. Ошол именно отделениеда жашоо экиге бөлүнүп кетет да. Кандай болот? Операциондук зал бар, анан отделениенин өзү бар. Ошол отделениеда бейтаптар келип ызычуу болуп, ушундай нерселер көп да. Ызычуу деген шум. Анан башың ооруп кетет, ар кандай ар нерсе менен келет кишилерчи, өзүң кичине мындай моралдык жактан деле күчтүүрөөк болушуң керек да. Ар кандай кишилер келет, мисалы үчүн кандай десем, кээ бирки кишилерге көп чагы бербейт. Келип, менин могу жерим ооруп атат, тигим ооруп атат десе, кээ бирки мындай ачуу келип кетет, уже башымды оорутурду бул депчи. Анан ошол нерсеге даяр болуш керек да. Экинчи жашоо болсо бул операциондук залдагы жашоо. Ал жакта тынч болуп калат. Сен бейтап, профессор, врач. Врач. Төртөө болот десең, операционда төртөө. Мисалы үчүн ал жерде операциондук медсестра бар. Ал ошол бүт операцияга чейинки бүт инструменттерди даярдап берет. Бүт стерильный болуш керек. Ал жака бөлөк адам кирбейт, киргени болбойт. Өзүнүн санитаркасы бар, мисалы үчүн хирург, бир ординатор, операционная медсестра и санитарка болот. Ошол үчөөгө отуруп аласың. Бейтап эгер жалпы наркоз алган болсо октоп аткан болот, анестезиологдор бар болот жанында. Эгер местный ала турган болсо, анда бейтап деле сен менен сүйлөшүп бай ала берет да. Барлашып коюп акырын барлашып коюп жасай беребиз. Ошол убакта уже тынч болуп калат. Мындай жумушуңа кунт коюп, внимание менен жасайсың да. Анан биздин микрохирургдар деп айтып атпаймынбы? Ал жерде өтө баягындай көңүл буруп операцияны жасабасаң, туура эмес бир кыймылды лишний кылып жүрсөң, ал жерде сен нервти үзүп кетишиң мүмкүн, кезип салышың мүмкүн. Кандай буларды кезип салышың мүмкүн. Же колдоруң калтырак болсо, колдоруң титей турган болсо, сен жасай албайсың ал нерсеничи. Анын деле өзүнчө бир кайфы бар да. Кирип отуруп, бейтап менен сүйлөшүп, тынч, эч ким мээңди чакпайт, эч кандай наразылыктар жок. Анан ошо жасап бүтүп чыгасың. Микрохирургиядагы операциялар, алар 3-4 сааттык операциялар эмес. Травманын жаназына жараша, мисалы үчүн бир эле татаалдыгына жараша. Татаалдыгына жараша. Болжолдуу түрдө бир операция мындай жеңили канча убакыт болот, анан оорураак канча убакыт болуп калат? Жеңил операциялар мисалы үчүн 15 мүнөттүк операциялар бар. Ошол бир күндө келген 5 бейтаптын бирөөсүндө мисалы жеңилирээк болсо 15 мүнөттө 15 мүнөттө эле. Кээ бир учурда болобу, ята мен эшикке чыгып тиги ызычуудан көрө дагы кишине 15 мүнөттөн эмес көбүрөөк убакыт жасаса болмок экен. Андай жок. Мисалы үчүн ал жерде экстренный пациенттер көп да. Кирдиң, жасадың, күтүп турасың, жактан уже экинчисин берет да. 15 мүнөттө бирөөсү мисалы. Эң чоң, эң узун операциялар ошол жаракаттын татаалдыгына карап, мисалы үчүн көрүнө биз бир-бирибиз менен күлүп комбо деп коебуз да. Комбо жаракат алган турбайбы деп. Биринин артынан бири кандай? Жок. 3-4 эме 3-4 структура үзүлүп кетет. Комбо деген кан тамырлар үзүлүп кетиши мүмкүн, нервтер кошо, тарамыштар, булчуңдар, сөөктөр кетип калышы мүмкүн. Мындайча айтканда бул деген эме микрохирургтардын өзүнчө сленги турбайбы? Комбо болуп калганда мисалы канча убакыт болот? Ал кеминде 4 саат болот. 4 саат. 4 саатка 4 саат. Ошонтип эңкей алып отуруп иштейсиң. 4 саат болот кеминде. Көп убакыт талап кылган операциялар, аларда уже 2 бригададан иштеш керек. Алмашып. Алмашып. Бир бригада эсеп атканда экинчи жанагат 24 сааттык операциялар бар. Колго бир эле колго 24 саат операция. Биздеги ошол мен айтып аткан отделение ал бир эле колго жасабайт да операциянычы. Пластикалык реконструктивдик хирургия деген ошол күйүп калган жараттарды бизде операция жасайт. Ошол жерде бир баягы эме пожар учурунда, өрт учурунда жабырып калган бейтаптар денесинде дефект пайда болуп калышы мүмкүн.
жанагы дефект дегениңиз бырышып бул дефект дегени бырышып калышы мүмкүн, же болбосо кыргызча бандай кемчилик болуп калышы мүмкүн. Дефект бир чоң участок кожа жок болуп калышы мүмкүн, же күйүп калышы мүмкүн да, күйүп тырышып калгандан кийин ал жак функция болбойт да, чогулбай калат, кыймылдай калат. Ошол жерди кезип алып салып, ошол жака кайра башка денебиздин башка участогунан ар бир кожа кан тамырларды, нерселерди, булчуңдарды бириктирип кожаны ошол жака пересадка кылыш керек. Пересадка кылып аткан учурда ошол ар бир нервти, ар бир кан тамырды, булчуңду улап чыккан туура келет да. Ал микроскоп жок, ал операциялар болбойт. Микрохирургический инструменттер да болуш керек. И биздин тегиле турган жиптерибиз деле, ал микрохирургиялык жиптер. Алар өтө кымбат турат. Жөнөкөй аптекаларда сатылбайт. Больнойго бейтапка заказ бере албайсың да. Буну только мамлекет каржылап турат. Ал жиптер болсо эң кичинекейин айтайын, чачтан деле, чач барго? Ооба. Чачыбыздын толщинасынан бир 5 эсе кичинекей жиптер бар да. Көзгө мындай көрүнбөйт, улам чоңойтуп алып. Аны болсо микроскоп менен көрөбүз. Ушундай биз азыр сүйлөшүп атпайбызбы, микрофон турат. Ушундай сыяктуу биздин алдыбызда микроскоптор турат. Мондай отуруп жабышасың. Бул жерден камерасы бар. Жактан экрандан көрүнүп турат. Ошол жерден иштейсиң. Ал жерде мондай кылып туруп иштеген болбойт. Колдорду жана опча отурдуң, ушундай кармадың, кол кыймылдабаш керек. Өтө ювелирная работа да. Мындайча айтканда силер ювелирлер. Ошондой сыяктуу болуп калат. Эгер бандай грубый жумуш кылсаң, ал жердеги тканьдар, кан тамырлар ичке да. Ооба да. Бат эле травма алып калышы мүмкүн. Травма алып калса, кан тамырларда кан айланбай калат, же болбосо бандай уюп кала берет. Уюп калып тозулуп калса, циркуляция болбосо кан организмдечи, ошол именно ошол участокто ал жер өлүп калышы мүмкүн да. Некроз деп коет, некроз болуп кетет. Өлүп калганда өзүнүн функционал жоготуп уже кескен туура келет. Уже ал манжаны же сегмент деп коелу. Ошол колду полностью кезип салган туура келет. Андан кийинки азыр эми жумушуңуз тууралуу бир аз дагы айтып бербеңизбичи, алпысынчы. Анан жеке жашооңуз тууралуу дагы бир мындай кызыктуу суроолор бар эле да. Анан сиздин ишиңиз өзүңүздүн жеке жашооңузга мындай тоскоолдук алып келбейби? Тоскоолдук алып келет. Бирок мисалы үчүн бүт баардык нерсеге план менен жүрөм. Бүт нерсени планировать этип коем. Могу жумушту могу күнү бүтүрүшүм керек, мондай деп туруп жыналып коем да. Эгер ал нерсе жок болсо, жетише албайсың. Көбүнчө көп жумуштарды мындай дем алыш күндөргө коюп коемун да. Эртең менен жумуш 7:30 башталат. 7:30 ошол 5 минутка деп коет. Ошол жерде кичинекей мындай чогулуш сыяктуу биздин ошол заведующийбиз, башка дарыгериңер бар. Башка дарыгерибиз болуп, кандай операциялар болду, түндө кандай бейтаптар түшкөн, ошол операцияларды бүт тактап, көзөмөлдөп турат. Ал жанага кечикпеш керек. Негизи эле хирургияда кечиккен болбойт. Кечигип калсаң мындай коллектив деле жаман көрүп калат. Вот эми аларда канча сааттан бери туруп анан мындай смендешип алмашылган учурларда дагы. Өзүңдүн жетекчиңден, мисалы үчүн өзүңдүн учителиңден деле ишеничинен чыгып кетесиң. Ушундай учурлар болот. Анан 7:30 башталып, кээ биринде жумушуң батыраак бүтүп калышы мүмкүн, 2-де деле бүтүп калышы мүмкүн. Мындай будний дни да. 2-де бүтүп калышы мүмкүн, болбосо 3-те бүтөт, же болбосо 4-те бүтөт, же болбосо 5-те бүтөт. Анан бул бүткөн учурда эле сразу кетип калбайсың. Пландык операциялар бар да. 5 минутка да каралат. Бүгүн мондай план операциялар бар. Могу кишилер кирет. Бул киши хирург жасайт экен. Кайсы хирург болсо ошонун сен жардамчысы болуп калышың мүмкүн да.
Эгер сен руководителиң жасай турган болсо, сен ошол менен обязательно киришиң керек. Эгер иш убактысы бүткөндөн кийин болуп калса деле тиги Өзү негизи иш убактысы саат 5ке чейин да. Бирок эгер бейтаптар жок болуп калганда ишиң бүтүп калса кетсе болот. Рухсат кетсең болот. Врачтарыбыз деле ал жерде ставкага жараша иштейт да. Ошол врачың до конца операция кылган болсо, аягына чейин кылган болсо, аягы менен жүрүшүң керек. И ал уже врач деле кетет үйүнө. Кеткенден кийин сен калган документ жумуштарын сен кылышың керек. Протокол операция деген бар. Мисалы үчүн бейтаптын ошол баягысын толтуруш керек, история болезниңичи. Ал жерде анализдерди киргизиш керек. Ар бир анализди карап чыгасың. Ал бейтаптын ошол бизде деле баана деп коет да, медицинский интервью деген нерсе бар. Бүт ошол оору боюнча, бейтап боюнча маалымат чогултасың. Башына келгенде ошол каякта төрөлгөнсүң, аты жөнүң ким, канча жаштасың, ошондой основной моменттерди, паспортный частьтарды чогултасың. Анан кайсыл оору менен келди. Ошолордун баардыгын тең жазып, документтердин баарын бүтүрүп туруп андан кийин алар операцияга чейин чогултулат. Операция болот. Операциядан кийин уже протокол операция деген бар да. Операция кандай болду, эмне болду, эмне болду, эмнелер жана жасалды деп туруп ошол иш кагаздары экенин да жалпысын айтып, иш кагаздарды эртеңки даярдап коюш керек. Эртеси пятиминуткада кайра эле ошол нерсе калат. Ошону айтып берет. Операция жыйынтыктыр, жакшы болуптур, бейтап мындай кылып атат да. Андан кийин врачыңыз эгер эртерээк 5 менен бүтүп кала турган болсо, жумуштан чыгып үйгө барып 7ге чейин кармалып калышың мүмкүн. Кээ бир учурларда. Кээ бир учурда 9га чейин кармалып калышың мүмкүн. Кечки 9-та чейин. Кечки 9га чейин. Кээ бир учурда көбүнчөсү саат 2-3тө бошоп калабыз. Уже мындай көнүп баштап, опытный болуп баштагандан кийин бат-бат иштейсиң. Ал операцияларды көрүп, мындай уже тажрыйба алып калат. Тажрыйба алып калып, документацияны кантип жазышты уже билип каласың да. Анын үчүн анатомияны жакшы билиш керек. Диагноз койгонду да билиш керек. Анан ошол сен өзүң диагноздорун коюп, анан ошол руководителиңе айтасың, могу диагноз туура коюлуу деп. Ал көрөт. Сен туура эмес жерлериңди оңдоп берет. Оңдоп берип анан үйгө кетесиң. Көбүнчө ошол иш убактынан кийин, үйгө баргандан кийин мындай чарчоо деле көп деле болбойт. Көбүнчөсү ошол түнкү нөөмөттө чарчайсың да. Уйкудан калып калган. Уйкудан калып калган. Мындай күндөр эртең менен 7:30-дан кечки саат 5-терге чейин иш мөөнөтү болот экен. Ошондо силер деген түнкү мөөнөттөргө бир айда канча же бир жумада канча жолу чыгасыздар? Бир айда 5 жолу чыгабыз. Бир жумада бир жолу. Бир жумада бир жолдон болуп турат экен, Шемби жекшемби күндөрү вактыңар бош эле. Жагында да чыгасыз, жумушка чыгасыз. Жок, мисалы үчүн ошол график болот. График учурунда коюп, туш келип калсаң, дем алыш күнгө айла жок чыгышың керек. Чыкпай калсаң болбойт. Ал жерде дагы өзүнүн тартиби өтө күчтүү, өтө баандай. Келбей кое турган болсоң, штраф деп коет. Штрафной дежурстволордо сага илип коюшу мүмкүн да. Армиядагыдай. Кыздар деле ал жерде урушат. Мисалы үчүн биз сөз угабыз да, эркектер сөз уксаң, ал кыздар деле бар, ординатор кыздарчы, хирургтар, алар деле болочоктогу. Алар деле сөгүп урушу мүмкүн. Хирургияга негизи назик кыздар келбейт да. Жашоодо ойлоп койсуң, кыздарды назик турбай деп, тиякта болсо кандан коркпогон, өзүн стресске устойчивый кишилер да ал жерде. Сөккөн деле капа болушпайт. Кадимки деле чындыгы жөкери болот турат. Туура эле жана кабыл алышат. Андан кийин мисалы жумушчунун айта келгенде, мисалы жумуш огор татаал жумушта сиздикичи, анан жумуштан кийин кантип эс аласыз, жумушта алган стресстердин баарын кандай кылып чыгарасыздар, андан тышкары ошол стресстерден айрылыш үчүн же болбосо өзүңүздүн ички жан дүйнөңүздү бир рахатка бөлөш үчүн кандай хоббиңиз бар? Нөөмөт бүткөндөн кийин эртесин ошол нөөмөттө түшкөн бейтаптарды биз палатный врач деп коет. Палатадагы карай турган врачтарга биз өткөрүп беребиз. Бул документтерин өткөрүп берип, ушундай операция жасалган деп туруп түшүндүрүп берип,
өткөрүп бергенден кийин уже калган жумуштарыңды бүтүрүп анан кетсең болот да. Кеткенден кийин уже уйкуң келет да. Мисалы үчүн 2-3-тө чыгасың, үйгө антип автобус менен келгенче же болбосо кээде такси менен келип каласың, эртерээк келип калсаң эртерээк жатып уктайсың, саат 8-9га чейин укташың мүмкүн. Мисалы үчүн болжол менен средний баягыда көбүнчө саат 4-5те келебиз да үйгөчү. Келип уктайбыз, кечки саат 9-10 кайра турабыз. Ойгоносуң, ойгонуп туруп тамак жегиң келсе тамак жеп коесуң, болбосо кайра укташ керек. Эртең менен 5те турасың. Именно ошол дежурстводон кийинки күндөрүчү. Жөнөкөй күндөрү, дежурствоң жок күндөрү саат 2де чыгасың, чыгып достору менен жолуккан убакыттар болот. Ошентип жазасыз. Ошондой кичине медицинаны жумуш унутамын да. Жумуш бүткөн өзүмдүн жеке жашоомдо. Медицинаны унутуп бассейнге барам. Бассейнге барып турам. Стрессоустойчивый мындай стрессовый жумуш да булчу. Ооба. Стрессовый жумуш болгондуктан операцияда 5-6 саат эле тамак жебей же туалетке барбай эле отура бересиң да. Анан ошол убакта ошол операция бүткөндөн кийин сен чыгып өлө ачка чыгасың да. Чыгып өлө көп жеп алышың эле мүмкүн да. Бат эле салмак кошуп алышың мүмкүн. Көп хирургтарды мындай байкасаңар, мындай толук келген кишилер курсактары чыгып кеткен, кээ бирки эле мындай хирургтар арык болбосо, көбүнчөсү мындай стресс болгон үчүн көп жешип, мындай болуп калат да. Ошол стрессти забивать этиш үчүн көп жеп салмак набирать этип салат. Мен деле ошондой кез болду. Ординатурага жаңы келгенде 66 килограмм болчумун. 1 жылга жетпей эле жарым жылда 74-73 килограмм болуп калдым да, 5-6 килограмм кошуп салдым. Уже кийинип жүргөн вес алып аткандын себеби силер мисалы 5-6 саат тамак ичпей туруп бир ичкенде аябай көп жеп калган организм сиңириши ошондой болуп калат экен да. Түнү менен уктабайсың да, курсак ача берет, анан жей бересиң, ошентип жүрө бересиң. Гормондор да иштей берет. 24 саат ошентип жүрө бересиң. Анан бат-баттан эле вес кошуп саласың да, салмак кошуп саласың. Кийин ошол нерсени алдын алуу үчүн мен бассейнге барып турам. Бассейнге барып тренировка кылып турам, ошол бассейнде сууга сүзүп. Кээде болсо тоого чыгып келем. Досторум машиналарын алып алып. Ооба да, мен негизи өзүм да көп жаратылышка чыккан жакшы көрөм, анткени баягы сизге окшош эле мен да көп адамдар менен жолугуп сүйлөшүпмүн да. Анан кандай болбосун бир мындай көп ызычуу, биздин шаардын ичи ызычуу болот эмеспи? Биз дагы элдер менен аралашып жүргөндө ызычуу болот да, андай өзүбүздүн организмибиз, денебиз, жүрөгүбүз баягы тынччылыкта калып калат экен негедирчи мындай. Тоонун башына бир жерге мен жөө чыгам да, чыгып алгандан барып туруп тоонун башына туруп алып бир 2-3 саат жөн эле отура берем да. Эсера отуруп анан келип мен биякта кээ бир адамдар менен сүйлөшүп айтып калсам, өзүң чыгып кетесиң дейт. Ооба, өзүм эле чыгам десем, өзүм эле отура берем десем, кээ бирөө таң калат да. Мүмкүн алар баягы көп адам менен сүйлөшпөгөндөнбү же мүмкүн баягы стресс албаганданбы деп да ойлойм да. Мисалы үчүн кээ бирки кишилер спирттик ичимдиктерди ичет, эс алышып келиши мүмкүн. Шаардагы жашоо мындай 5 күн иштеп, сөзсүз дем алыш күндөрү түнкү клубтарга же түнкү эс алуу жерлерге барышып келет го. Барып чай жазып келиш керек, бийлеп келиш керек, арак ичип келиш керек деген нерсечи. Бизде микрохирургтарда андай нерсе жок да. Силердин өзүңөрдүн ишиңердин да графиги да бир өзгөчө болот атпайбы? Бирок ошол спирттик ичимдик колдоном десең, иче турган болсоң колдоруң бандай титиреп калат да. Ошол нерсеге алып келиши мүмкүн. Ошол себептен микрохирургтардын кесибине жанагы. Сиз да өзүңүз бир отуруп айткан кезде мындай бир кыймылдоош керек, ошондо ушдар эле кыймылдайт экен да. Ошол себептен биз спирттик ичимдиктерди ичкен болбойт да. Ошо биз иче албайбыз, мындай алкоголь менен чыгара албайбыз. Алкоголь менен чыгара албайбыз да стрессти. Кээ тамеки чеккен жандар бар. Алар постоянно тамеки чегишип жүрүшөт. Биздин отделениеда хирургтар. Хирургия келген кыздар деле тамеки чегишип калат да. Стресстин себеби. Стресс жемать үчүн. Бул бир гана хирургияда эле эмес,
ошо медицина сферадагы бүт эле врачтардын көбү эле ушундай стрессти чыгарыш үчүнчү мындай именно оор тармактагындагылар тамеки тартып кээ биркилери мындай чыдабай кетип спирттик ичимдиктерди жана алып салышы мүмкүн. Бизге деле обмен опыт менен келип турат да зарубежденчи. Кофе иче турган болсок деле мисалы үчүн жана алып калатканда колдор калчылдап калышы мүмкүн экен. Кофе дагы ичкенге ошондо тыюу. Жок, тыюу эмес, иче бересиң. Операциянын алдынан ичкен болбойт да. Мен болсо ошол нерсени Кореядан хирургтар келген болчу, микрохирургтар. Анан ошолор келип бизге ошол тажрыйбасы менен бөлүшкөн келишкендер болот. Келип чогуу операция жасаган учурлар болуп калат. Анан кээ бирки кишилердин ошол жасап аткандарын көрүп, колдору титей тургандарын көрүп кала турган болсо анан айтып калган болчу. Кофе көп ичет турбайсыңарбы? Кофе ичсеңер колуңар титирейт деп айтып калган да. Кореялыктар келип бизге кофе көп ичесиздер деп айтып атабы? Ошол биздин отделенияда 3-4 хирургтар келген болчу, микрохирургтар Кореядан, Түштүк Кореядан келген. Анан ошону мен эстеп калыпмын да. Ага чейин мен деле мисалы үчүн майрам кездерде ичип коет болчумун. Азыр такыр андай нерсе болбойт экен деп жана калдым да. Ошол кофени айтып аткан учурда ошону баса белгилеп кетти да, спирттик ичимдиктер деле колдун калчылдап калышына, титиреп калышына алып келиши мүмкүн. Андай нерседен алыс болууга деген мындай совет берди да. Ошол менен аябай жакшы совет. Мен мисалы чын айта келсем ошо спирт ичимдиктери боюнча, анан тиги кофе боюнча мен өзүм дагы ал тууралуу эч бир ойлонбоп турмун да. Сиз айтып калсаңыз мен үчүн бир мындай негизи туура нерсе экен деп ойлоп. Ошо жумуштагы ошондой жанагы ошондой маанай менен баягындай стресс чыгарбайм да. Бир клубка барып, ичип, же чегип, чер жазып деген нерсе жок да. Бул ошол микрохирургияда эң маанилүү негизги бир келечектеги микрохирургтардын фундаментине кое турган нерсе. Мурун эми жана болгон го. Мисалы үчүн илгерки врачтар ичсе деле боло берген, чынбы? Операцияга мас болуп туруп жасап салган. Мен бир эсимде бар, мен кичинекей кезимде 14 жашымда болсо керек эле тиги аппендицит оорусу менен болуп калгандан бир ошол операция затканы бар, аппендицит менен болуп операция затканы барган кезде анан ошол мени операция жасаган врачты эсимде бар да, ошол мындай бир алкоголь, спирт ичимдигин жыттан алып келип анан мени жанагы перевязка деп коет эмеспи, бияктачы. Перевязка кылганда ошол мындай бир эмемди катуу жулуп алып, анан аябай ооруганда, анан ошону 3 күн ооруп жүргөндө, анан мындай бирок ал мага перевязка боло турган убакта ошол мындай спирт ичимдиги жыттанганда, анан мен ошол кезде өзүм мен ал кезде 14 жашта элем, ойлоп калдым да. Тиги врачтардын баардыгы эле ушундай окшогон, ичип эле жүрүп иштеп операция кантип кылышат негизи депчи. Мурун ошондой болушу мүмкүн, бирок азыр андай жок. Себеби азыр көп нерсе өнүгүп кетти. Монда соц тармактар бар, телефондордо камералар бар. Азыркы кандай дейбиз? Азыркы поколениядагы врачтар деле андай нерседен алыс да. Азыр бүт жакта карасаңыз трендтерде бүт фитнес, спорт ушундай жана жактарда болгон да. Мурунку врачтар деле бирок ичкен убакыт менен деле ичсе деле операцияны туура жасашып коюшчу. Ооба. Эч кандай баанайлар жок болгон. Азыр бирок данный моментте Кыргызстанда региондордо врачтар азайып баратат да. Анан болжол менен бир 10 жыл, 15 жылдын ичинде Кыргызстанда врачтар аз калат. Анан биздин деле жумуш оор болуп атат. Бир эле хирургияда эмес, бул баардык медициналык тармагында жумуш кыйын болуп атат. Анан азыркы келаткан жаштар, мисалы үчүн жаш врачтар аз зарплатага иштегиз келбейт. Туура. Зарплата отделениядагы врачтарды билем, 20 жылдык стажы менен болгон врачтар 25 000 сом алат экен. Эми 30 000 сом чыгышы мүмкүн. Бирок баандай кандай десем, налог, баандайларды кармап, соцфонддорду кармап отуруп 25 000 сом алат кезиң да. Анан 25 000 сом эми
бир айга кантип жетет бир врачка? Үй бүлөсү, бала чакасы. Үй бүлөсү, балалары бар да. Ошону уккан жаш врачтар, мисалы үчүн ординаторлор бизге кандай мотивация болот, кандай стимул болот? Туура, анысы дагы бар. Бүттүк эле бүткөндөр ал чет мамлекетке кетип атат. Көбүнчөсү жумушун таштап кетип калат. Бул негизи эле өзү кыйын болуп атса, сен бирөөнү дарылашың керек, аны калыбына келтиришиң керек ал нерселердинчи өзүнүн жагаттарын. Анан бир жагынан сен айлык акың аз болсо жашаш керек. Туура. Сен деле бала чакалуу болосуң, кийин балаң бут кийими жыртылып калышы мүмкүн, же кийим алып бериш керек, курсагын той керек. 25 000 сом менимче бир адамга деле жетпейт го азыр, бир айгачы. Туура. Чоң шаарлардачы. Ошол убакта мисалы үчүн мурун ошо айтып койчу да, врачтарды элдер эле багып коет дөстөр. Азыр каякта элдер мындай мамлекеттик саапатаны төлөй албай жатат. Биз анан кантип багат дейбиз. Биз анан кантип багат. Негизи бул баягы биздин президенттин, министрлердин бир четинен ойлоно турчу дагы бир маселелердин бири деп ойлойм. Бирок келечекте мамлекетибиз акырындан баягы ушул кадамдарга өзгөртүү, айлык маселесин жогортуу багытында бир жакшы иштерди алып барат деген негизи үмүттө бололу. Келечекте ушундай нерсеге дагы барабыз деп. Анткени баягы Кыргызда бир сөз бар эмеспи? Тиги ойлогон ой максаты, тиги кыйнаган турмуш жеңет депчи. Эгер баягы биздин ар бир врачтарыбыз өзүнүн жеке эле өзүн эмес, өзүнүн үй бүлөсүн жакшы камсыз кыла албай курсак ачка турса, анан аркы кыла турган өсүп өнүгүү иштери кандай болот? Алар да ойлондуруп атпайбы негизичи? Анан негизи келечекте көп нерселердин баары өзгөрүүлөр болот деген үмүттөнөлү. Бизде тажрыйбалуу, баандай өтө опыты көп врачтарыбыз көп да. Алар жакшы специалисттер чет мамлекеттерге кетип атат. Өзүм эле алыс кетпейм, өзүмдүн группаштарым Америкаларга кетип калгандар бар. Именно ошол Америкада уже врачтын помощниги болуп иштеп аткандар бар да. Анан ал жактагы ординатор, айтып коеюн, ал жактагы ординатор эмес, помощник врач экен. Ал эми айына $40,000 алып атат. Хирург. Хирург эмес, кардиолог. Кардиолог экен. Мен болсо бул жакта наоборот мамлекетке жылына 70 000 сом төлөп окуп атамын да. Бирок ал нерседен нааразы болбойм. Просто салыштырмалуу да. Ооба. Бул адам ден соолугу жөнөкөй багандай эмес да. Мындай буюм эмес. Оңдоп койсоң иштеп кете турган, же батарейкасын алмаштырып койсоң, же биягында бул кыйын да, канчалык убакыт керек, канчалык жанагы керек, канча деген билим керек да. Анан ошого мисалы үчүн силер Гиппократтын антын бергенсиңер, жак бергенсиңер, бул кылгансыңар деп айта берет да. Анан ошону айтып кетсем, Гиппократ, Ибн Сина деген ошол атсы медицина деп коет да. Негиздөөчүлөр түптөгөндөр алар нарагынан өзү тамырынан бай кишилер болгон. Ошол убактагы меценаттар колунда бар олигархтар болгон да. Ал убакта медицина жөнүндө түшүнүк болгон эмес да. Анан акчаларын каяка кетиришти билбейм, эмне кылалы. Анда медицинага ушул финансировать этели деп медицинаны ошол жыналышкан, каржылашып, өнүктүрүп баштаган да. Мурунку ошол врачтар деле бүт бай үй бүлөлөрдөн болчу экен. Анан ошол биздеги советтик мындай бийлик орношкондон кийин, Советский Союз деп Ленин атабыз дегендей, Ленин келип туруп ошол бүт нерсени бирдей кылып, доступный кылып койду да ошол медицинаны. Ошол кезде
Советский Союзда бекер иштеген врачтар. Себеби мамлекет каржылап турган. Машинаң жокпу, машина алып берген мамлекет, квартираң жокпу, квартира алып берген, үйүң жокпу, үй менен, бирдемкең акчаң жокпу, акча менен каржылап турган. Врачтар эч качан баягындай нерсени ойлогон эмес. Мен үйдө балам ачка калды деп. Кантип бүгүн нан алып же болбосо мен бүгүн кийимим жок, же курсагым ач деп ойлонбогон да. А сен бир нерсени оюң башка жакта болсо, алдыңда пациент жатса, сен кандай жакшы жардам көргөзө аласың алга? Бул вниманияга деле жанагы келтирет да. Мисалы үчүн бир проблемаң болуп аткан болсо, аны чече албай жаткан болсоң, сен бейтаптын проблемасын чече албайсың. Ооба. Сизге кайрылган бейтаптардын баары сөзсүз бир проблемасы болот. Эми өзүнүн проблемасы болсо, өзүнүн проблемасын чече албай туруп, бирөөнүн проблемасын канча чечет деген нерсе дейт. Ошол Советский Союз тарап, биздин уже биз мамлекет эгемендүү болуп калгандан кийин капитализм башталган да. Чынбы? Ооба. Бүт бара акчалар жыналып, адамдар бизнес кылыш керек экен, байыш керек экен, мондай жашаш керек экен деген да, ага чейин бирдей жашаган. Врачтарга, мугалимдерге, мисалы үчүн, кээ бирки кесиптерде, мисалы үчүн милицияларга дейли. Советский Союздагы баягындай түшүнүк калып кеткен да. Силер элдер үчүн иштешиңер керек. Элдин кызматында болушуңар керек. Биринчи элди ойлоп, андан кийин анан өзүңөрдү ойлоңула деген система. Ошондой жанагылардын да. Бирок элди мындай эл жаман деп айтпай, просто мындай жалпылап айтканда да, ошондой түшүнүк калып кеткен. Анан келген учурда деле мамлекеттик больницаларда операциялар бесплатно жасалат, бекер жасалат. Бирок кандай десем, врачтар, медиктер айлык аз алып атса, акча жетпей жатса, не кылсын? Кээ бирки учурлар болот, ошол мен эми көргөн эмесмин, уккан боюнча кээ бирки врачтар ошо акча алат болушу мүмкүн да. 5 кол тең эмес, жакшы врачтар деле бар, жамандары деле бар. Алганы дагы бар, албаганы да. Алганы деле бар, албаганы деле бар. Анан пациенттер өздөрү деле предлагать этишет. Алар деле албай койгондор бар, алгандар деле бар. Просто айла жоктон алышат, ала тургандарчы. Ошол кийин эми ойлойбуз, өнүгөт деп. Бирок барып сөзсүз бул медицина мындай платный жакка кетет да. Себеби 10 жылдан кийин уже региондогу көпчүлүк врачтар жумуштардан кетет, карышат, жаштар регионго барбайт да. Ооба. Мисалы үчүн 10 жыл окуу, билим алып, бул жакта профессорлордун алып, күчтүү специалист болсоң, анан регионго жиберсе, бир тоо ташка жөнөтсө, иштегенде. Ал жерде болсо условия жок болсо, андан тышкары үйдү тиги камсыз кылбаса, мисалы мындай карап көргөндөчү. Үйлөр деле чечет. Үй маселесин чечип берет, жашоонун чечип берет, ал жерде жергиликтүү органдар деле поддержка берет. Бирок ал медицинадан сырткары сен жеке жашооң бар да. Туура. Жактан эми үйлөнө турган болуп калсаң, аялың болсо, эми мен үйлөнгөн эмесмин. Азыр эми кыздардан сурап кала турган болсоң, бүт баары эле жооп айтып берет го, каякта жашайбыз, эмне кылабыз депчи. Азыркы убакта кыздар болсо, мен ойлойм, айылга барбайт го дейм. Регионго кечирип кой дейт. Барышы кыйын болуп калат негизи. Азыр бүт Instagram өнүгүп, социалдык сеттер өнүгүп, бүт жашообуз баандай болуп кетпедиби? Социалдык сетте жашап калбадыкпы? Жалаң гана жакшы нерсени киргизип коебуз, жаман нерселер кирбейт эле. Социалдык тармактарда эч ким өзүнүн кыйналып кысталып аткан жашоосун көрсөткүсү келбей эле, бардыгы тең кыйын жашап атам, жакшы жашап атам деген негизде болот да. Ошол жактарын эле ойлонуп бая кылыш керек. Ошол биздики жалпысынан болуп калды окшойт да. Там 20 мүнөттө калдыбы? 1 саат 20 мүнөт. Всё. Тимир мырза, анан бул жалпы биз негизи жыйынтыктоочу да учурубуз келип калды. Биздин элибизге баягы ошондой жаман кырсыктан алыс болуш үчүн бир профилактика, алдын алуу максатында өзүңүздүн кеп кеңеш сунуштарыңызды бир ооз калтырып кетсеңиз. Негизинен ошол биздеги бейтаптарыбызды операциядан кийин
реабилитациялоо нерсеси бар. Аны реабилитациядан обязательно өтүш керек. И биздики реабилитациябыз өзгөчө, башка тармактарга караганда өзгөчөлөнүп турат. Именно ушул манжа жана чеңгел хирургиясы боюнча, ушул көйгөй боюнча адистер керек да. Бизде ал нерсе азырынча мындай жок деп эсептесек болот. Реабилитация маселеси боюнча ошол жакшы реабилитологдор жок болуп калат ушул манжа боюнча. Башка өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө кистевой хирургтар десек, мисалы үчүн, ошол кол боюнча хирургтар десек, ал жакта кол боюнча терапевттер бар. Өзүнчө. Только дары-дармек менен лечение алгандар бар, кол делечи. Анан профилактикасы ошол жана алып кетиш керек. Техника безопасностин сакташ керек, эч качан шашылбаш керек. Ошол острый, мисалы үчүн курч бычактар менен иштегенде абайлаш керек. Түнкүзүн убакта иштебеш керек да. Көбүнчө производстводан бизге түндө келет. Адамдын уйку уктаган иштеп калган байкалбай калуучулар көп болот. Уйку сурап жана аткан убакта концентрациясы, вниманиясы жоголот. Жогошуу жана травма алып бериши мүмкүн. Аны эч качан шашылбастан иштеп, жана алыш керек да. Сөзсүз техника безопасностине көзөмөлдөш керек. Эгер аларды көзөмөлдөбөз, ушундай нерселер кайталана берет. Анда эмесе Тимур мырза, бүгүнкү биздин чыгарылышыбызды жыйынтыктоо учуру келип калды. Сизге бир эркин микрофон берели. Кыргыз элибизге айта турчу өзүңүздүн каалоо тилектериңиз болобу, же болбосо өзүңүздүн бир пикириңиз болобу, ошол тууралуу айтып кетсеңиз болот. Ошол эми сизге чакырганыңызга чоң рахмат. Мен деле бул негизи микрохирургия өтө чоң тармак. Көп нерсени сүйлөшө албай калдык. Сизге бир суроо бергим келет. Ден соолуктан кымбат эмне бар деп ойлойсуз? Ден соолуктан кымбат эчтеке жок деп ойлойм мен. Жок, бар. Жалпы көрүүчүлөргө деле кызыктуу болсо керек. Андай боло турган болсо биздин көрүүчүлөргө тиги комментарий калтырып коюшпайбы? Биринчи комментарийге калтырып көрүшсүн, айтып көрүшсүн, анан токтотуп туруп, пауза кылып туруп. Андан кийин алардын ою сиздин айткан ою менен туура келеби депчи. Ошону жыналып, анан ответин айтайлы. Анан ответин айтсак. Жок, азыр мисалы улантып айтып кете берсеңиз болот, бирок элдер калтырып паузага басып көрүшсүн, биздин табат бекен, таппайт бекен. Таппай кала турган болсо, сиздин жообуңузду калып, меники туура эмес болуп калыптыр жообум, Негизи, ден соолуктан кымбат бул анын дарылоосу да, анын лечениясы. Ден соолукту сактабасаңар, лечениясы кымбат болот. Аз көрүп атпайбыз, мисалы үчүн, кишилер ошол мен жалпы хирургияны албай эле коеюн. Стоматологияны алайлы. Стоматологияга баргандан азыр эринишет кишилер. Тиштери кариес болуп, мисалы үчүн кымбат дешип. Мындай маракени алайлы, той томолок болот. Өзүңүз деле байкасаңыз керек. Сөзсүз бир жагы айтканда 10 000 сом костюм алыш керек. Кеминде. Аялыңыз болсо, тиги жубайыңыз сөзсүз акча сурайт. Мен макияжыма тиги покраска болобуз бер дейт. Анысы деле ачык айтайлы, бир 20 000 сом нарагыда. Нарак берага болот, Ден соолугуңа ошол 10 000 сом жумшап койсоң көпкө чейин жана болот да. Мисалы үчүн тиштерге 20 000 кетирип койсоң, ал 10 жыл, 15 жыл сен ден соолугуң жакшы жүрөт. Бул тиштер деле көп нерсени чечет да. Бир күндүк ошол макияж менен бардың, эртеси күнү жууп саласың, эмне болду? Костюмду кийдиң, эмне болду? Ден соолугуң кетсе өмүр бою жүрөсүң. Анан азыркы учурда соц тармактарда көрүп атабыз. Сборлор көп болот, мисалы үчүн биздин жанага жетишпей жатат, чогулткан жардам бергилечи депчи. Ошону алдын алуу боюнча ден соолукка кам көрүш керек, спорт менен заниматься этиш керек. Адамдын денеси бир эле физикалык баягыдан турбайт да, руханий жактан да турат. Бир эле ошол өзүбүздүн денебизди эле карай бербей, руханий жагыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Экөөнү тең питать этип турбасак, слабый болуп калат. Мисалы үчүн тренировка кылбасаң, денең слабый болуп калышы мүмкүн. Ошол дух деле
слабый болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн китептерди окуп, билимдерди өркүндөтүп жана туруш керек. Баарын ошондой нерсе каалайм. Мамлекетибизде тынччылык болсун, баарыбызга аманчылык, ден соолуктуу бололу. Сиздин баштаган жумуштарыңызга ийгилик. Чоң рахмат сизге дагы. Баягы руханий биздин жан дүйнөбүз менен денебиз чогуу экөө бир баягы кытайлардыкындай барго ини ян дегендейчи бири-бирин толуктап тургандай болсун. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн келечектеги микрохирург Тимур болду. Тимур мырза. Мен айта кетчү нерсем, элибизде жерибизде тынччылык болсун, андан тышкары ден соолукка кам көрүүнү эч качан унутпайлы. Сиздер менен Cosmospec of Life подкасты болду. Эмки чыгарылышта көрүшкөнчө. Сиз бүгүн мага да бир жакшы идея айтып кеттиңиз. Өзүм жеке отуруп оюнуп калдым. Руханий жактан да жакшы бир күчтүү болуш керек депчи. Анан ойлоп койдум, эмкисинде мүмкүн биздин подкастка дагы психологду чакырып, бул бири менен баягы медицина багытындагы бири-бирин толуктай турчу нерсе экен да. Эмки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолугуңуздар бекем болсун. Чоң рахмат. Бүтүрдүк. Жакшы болду негизи. За кадрды калтырып коелу.